Рахмат. Урматтуу депутаттар. Менде суроо бар эле, бул Ошто кошумча баягы жаңы аэропорт курабыз деп 30 адырдан алган 7 гектар боюнча ушул кандай иш кетип атат ушул боюнча? Жаңы аэропорт куруу боюнча Ошко. Ош өкмөттөн тапшырма берилген, ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн, 30 адыр анан МАДы айыл өкмөттөрүнүн жеринде ошо тилке каралып ыңгайлуу деп комиссия барган. Азыр ошо жаңы аэропорт куруу боюнча инвесторлорду тартуу боюнча иш чаралар жүрүп атат. Бирок азыркы учурда ошо конкреттүү инвесторлор атын айта албайм, келип атышат. Баягы өздөрүнүн шартын айтып, Кытайдан келип атат инвесторлор, Түркиядан карап кетип атышат. Бирок азыр мына биз инвестиция тартып келебиз деген азыр конкретно Жер маселеси чечилген да? Жер маселеси каралган, барып ошо эки айыл өкмөтүнүн жеринде жайгашканда 30 адыр менен МАДы. Ошол жерге токтом чыкканбы аэропортко берилсин деп? Жок, токтом чыга элек. Азыр ошол жерлерди баягы инвесторлор чыкса, ошол инвестицияларды ошо жерди кайра сатып алыш керек. Кээ жерлер баягы жеке менчикте да. Силер жер таппай, чечпей туруп кантип инвестор менен сүйлөшө аласыңар? Башта жер чечкиле да келет да, кайсы жериңер бар, алар деле көрөт инвесторлор делечи. Бул маселени чечсеңер эртераак. Экинчиден, мына Манас аэропорт, 11 аэропортту карайбыз деп атасыздар, каржылар бардыгына кетет деп. Бирок силер өзүңөр мына граждандык авиация агентствосунда өкүл отурат. Ачык асман саясатын мындай колдобой тургандай түркөсөтүп атсаңар да, буну колдосо бул бардык жактан пайда алып келет мамлекеткечи. Биринчиден, баалар менен грузоперевозкалардын баалары азаят. Экинчиден, баягы пассажир поток менен грузоперевозкалардын объему көбөйөт. Конкуренциянын негизинде сапат көтөрүлөт, азыр айтып аткандар. Анан туристический поток да көбөйөт да. Мисалы үчүн Кореяда ушуну киргизгенден кийин пассажирский перевозка 18 миллиондон 36 миллионго чейин көбөйүптүр. Транзитный пассажирлер 5 миллиондон 28 миллионго чейин көбөйгөн да. Бул боюнча биз мисалы үчүн Кыргызстан 93-жылы договорго кол койгон, бирок дагы эле ратификация боло элек да. Эмне үчүн ушуну киргизбейсиңер, ратификацияны кылбайсыңар? Жарандык авиация агенттигинин директору Өмөралиев Эрмек, уруксаат берсеңиздер, мен сизге так аныраак айтып берейин. Биринчиден, сиз айткан ачык асман келишими бул ОБСЕ мүчө мамлекеттердин ортосунда кол коюлган келишим. Ошол келишимин баягы тоготор жери аскерий максатта мамлекеттер арасында облет жасоо мүмкүнчүлүгү берилет. Эми Кыргызстанда азыр баягы жалпысынан туризм секторунда талкууланып аткан ачык асман саясаты боюнча болсо, позициябыз азыр биз тактап чыктык. Ал жерде кандайдыр бир тоскоолдук жок. Өкмөттүн чечими менен ачык асман саясаты биз Кыргызстан катары даярбыз. Бул боюнча иш жүргүзүлүп баратат. Европа мамлекеттери, түштүк Азия, түштүк чыгыш Азия мамлекеттери, араб өлкөлөрүнө тиешелүү биз 5-чи жанагы частота свободаны берүүгө даяр экенибизди билдирип, жазылуу түрдө да азыр баары менен мындай расмий кат алмашуу негизинде иштеп баратабыз. Жалгыз биздин баягы чектөөбүз болгон Россия сыяктуу, Казакстан сыяктуу мамлекеттерге ушу 5-чи частота свободаны бербейли. Анткени бул мамлекеттерге берилгенде, жакын тегеректегибиздеги мамлекеттерге бергенде, алардын ири авиакомпаниялары бизге учуп, биздин кыргыз авиакомпанияларын баягы мындайча айтканда өлтүрүп коет деп атабыз да. Баягы конкуренцияга биздикилер, кыргыз авиакомпаниялары чыдабай калат. Мына ошондо мен айтып атам, кыргыз авиакомпаниясы жок калса, Кудай сактасын, жана Баткен окуялары, Ош окуялары болгондо биздин аскерлерибизди, милицияларыбызды ким ташып берет деп жоогуңузду өткөндө да айттыңыз да, ошо Баткен окуясы. Мен кыскараак айтсаңыз, бул эч кандай кыргыз авиациясын жок кылбайт. Бул кайра сапатты көтөрүүгө. Мына бүгүн ушул жерде сизге кайрылгандардын 90% сапат боюнча айтты. Биздин авиакомпаниялар эл аралык деңгээлде сапат көрсөтө алат, сапат көтөрүлөт. Улам коркпой буну киргизиш керек.
Бул жерде ал эми бул Баткен окуясы, Ош окуясы Кудай сактасын. Бирок дүйнө ошого кетип аткандай коомчулук, алдыга жылып аткандай карап турбаш керек да, жылыш керек ошого жараша. Бул ОБСЕден сырткары Азия, ошо өнүккөн Сингапур, Корея баарында кирип ошол аркылуу өнүгүп атпайбы? Бул бир гана тармак менен башка жакка да акча келип атат кошумчачы. Ошон үчүн буну ратификацияны тездетип, буну кабыл алыш керек, коркпой смелый барыш керек да бугачы. Биз либерализацияга 5 степень свободы баарына макулбуз деп азыр айттык, ошо боюнча иштеп атабыз.